Ушул эле суроого уруксат болсо токтоп бир так жооп болбой калды да. Аз да болсо сиздерде бир өзүңүздөрдү Кыргызстандын бүгүнкү абалга келип калганына бир жоопкерчилик сезесиздерби өзүңүздөрдү? Кандай болсо да ар бириңиздер буга чейин 5 жылдан бери ошол жолдо иштеп келдиңиздер да. Мен жооп берейин. Балким кесиптештериңизге тиешелүү деңгээлине жеткире албаганыңыздар үчүнбү? Мындайда атың ким? Садырбек. Садырбек мырза. Могу жерде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отурасыздар. Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарынын баары сатылып бүткөн деп айтылат. Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары жок деп айтылат. Ар бир массалык маалымат каражаттарынын аркасында бир көпөс отурат деп айтылат. Ар бир телекомпаниянын кожоюну бирден көпөс деп айтылат. Un сатып жүргөндөр, темир сатып жүргөндөр, мунай сатып жүргөндөр. Ал факт. Бирок ал деген сөз массалык маалымат каражаттарынын баары сатылып бүткөн деген сөздөн алыс. Саясат дал ушундай. Акча алмайынча такыр маселемди карабаган дарыгерлер бар. Бирок бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда ач калып, ток калып, үй бүлөсүн көрбөй жүргөн дарыгерлер да бар. Антип айткан болбойт. Дарыгердин баары акча алмайынча дарылабайт деген. Акча алмайынча маселемди чечпейт дейт соттор. Бирок миңдеген соттор бар. Ошол сыяктуу мына жерде отурган ушу саясатчылар ушул жерге алып келди. Жок. Ар бир деңгээлге алып келгенде ошол коом бардыгы жооптуу болот. Четинен жооптуу. Эмне үчүн силер массалык маалымат каражаттарын көпчүлүк бөлүктөрүн айтпайсыздар? Акаевди мактап, актап, жактап жүрүп, кыйкырып жүрүп ошол деңгээлге жеткен. Бакиевди айга күйгө теңеп, ким эле мына сиз уй жылында туулган экенсиз, ошон үчүн алмаларыбыз керемет гүлдөп атат деп кыйкырып жүргөн журналисттер болду да. КТР болду да, ЛТР болду да. Башка гезиттер болду. Ошол сыяктуу биз ар бир инсандын өзүнө карашыбыз керек. Бул Усубалиев менен иштеген, бул Масалиев менен, бул Акаев менен эмне айда жүрүп келиш керек. Баарыбыз ушул өлкөдө жашайбыз. Ошол сыяктуу мыкты журналисттер бар. Мекен үчүн күйгөн, эч кандай акчага сатылып, заказ макала жазбаган, заказ сюжеттер жасаган. Азыр фейктердин бүтүндөй баары троллдор. Ошон үчүн балам инсандын өзүнөн көз карап. Кеп ким менен кайсы жерде иштеди эмес, кеп эмне жумшап карап. Ушуга басым жасаш. Жоопкерчилигибиз сөзсүз түрдө ушул коомдун активдүү мүчөлөрү болуп жүргөн үчүн биздин бардыгыбыздын жоопкерчилигибиз бар.